Kempirovod suu sактагычынын 1972 жылы берилген маалда бул суу сактагыч бир нече уровеньдерден турат экен. Эң негизги чоң уровень белгиси 908 деген белги экен. 908. Кампровод 908 болгондо 908 горизонтал деген. Ошондо кампровод толот экен. 100%. 100% кампровод толот экен. Ошондо биздин 5727 гектар жерибизди ошол суу менен булар ээлейт экен. Толгон маалда. Эми биз бул жактан максат кылып бардык эле, ошол горизонталды ылдыйга түшүрөбүз деп максат кылып барганбыз. Biz 880 менен бардык эле, бирок 880ге калган жокпуз. 908'di биз 900 горизонталга түшүрө алдык. Бул деген, эгерде мурда 908'де 5700 гектар ээлеп турса, азыркы күндө 900га түшкөндөн кийин 4400 гектар жерди ээлей турган болду. 1300 гектар суудан биз жерди кайра бошотуп алдык. Так, 1300 гектар. Бул жерлерде мына толуп турган жерлерде анча билинбейт. Бул мына жогору жактарда көбүрөөк билинет. Себеби сууну баягы азайтканда ошол жогору жактан азайып келет да, бул жерге толгон жер болот. Ошон үчүн 900 горизонталга түшүрдүк. 900 горизонталга түшүргөндө Кампроводдун суусу 4400'дүн тегереги. Бул эми бир 5-10 гектар көбүрөөк азыраак болуп калышы мүмкүн. Мына азыр биздин специалисттер өлчөп чыкканда метр, ар бир метрин өлчөп чыккан, анан кийин гектардан чейин айтат. Бул эми божомол менен 4400 гектар жер суунун астында калып атат. Биздин Кыргызстандын жери. 1300 гектар жер бошоп атат. 1300 гектар жер бошогондордун бардыгын кайсыл айыл өкмөтү бошосо, кайсыл райондо бошосо, ошол жердин жер адистери, госрегистрлери чогулуп туруп, элге өздөрү каалагандай кылып бөлүп беришет. 1300 гектар жер бошоп атат. Так. Эми андан сырткары ошондо урматтуу туугандар, 4400 гектар жер калганда, булар бизге 1972 жылы 4100 гектар жерди берген экен. Бул кайсы айылдар десеңер, бул айылдарда айтып беремин. Кадамжайда бар экен, Араванда бар экен, списогі бар, бериңизчи. Кадамжайда бар экен, Араванда бар экен, Алабукада бар экен, Аксыда бар экен, Нокен районунда бар экен. Ушинтип отуруп 4100 гектар жерди бөлүп бериптир. Ал жерлерде бүгүнкү күндө миңдеген биздин адамдарыбыз, миңдеген адамдар эмес, бир 100 000 деген адамдарыбыз жашап атат ал жерлерде. Так, миңдеген кожолуктар бар. Үйлөр салынып, она 50 жылдан бери ошол жерде жашап калышкан. Мен бир эле мисалды айтайын, мына Ош-Бишкекке бардыңыздар, барасыздар. Ош-Бишкекке кетип атканда Нокенге жеткенде Ош-Бишкек жолу бар го. Ошонун бардыгы ушу Кампровод эсебинен бизге берилген экен. Так, ошентип анан Ош-Бишкек жолун сактап калып, ошол жерге эл жайгашып, ошол жерде эл жашап атыптыр бүгүнкү күндө. Ошондо 4100 гектар жерин бизге бергенде, дагы 300 гектар жер булар бизге мындай берилбей калган болот. Ошондон бери берилбей калып, мына бүгүнкү күнгө чейин 50 жыл өттү, 50 жылга чейин бир дагы жетекчи ошолорду ала алган эмес. Эгемендүүлүктүн буягында эле 6 президент өттү. Бир президент 1 гектар жер ала алган эмес. Ошол эсебинен, ушу Кампровод эсебинен. Так, 300 гектар жер калган экен, бизге булар карыз болуп. Ошол 300 гектар жерди булар биз мына бул Ташакурдан Өзгөндүн чегарасынан беребиз деп калышты. Анан мен айттым, жок, 300 болбойт, бизге 1000 гектар бересиңер дедим. Ушунча жылдан бери бербей жүрөсүңөр. Так, десем булар айтты, жок, 1000 гектар бере албайбыз, 300 гектарда карыз калганбыз, 300 гектарды беребиз. Мен айттым, жок, 1000 гектар бересиңер деп талашып тартышып отуруп, акыры айтышты, болуптур, 500 гектар берейли деп калышты. Мен айттым, жок, 1000 гектар бересиңер. Туруп кетишти, бербейбиз деп. Болбойт анда деп. Анан дагы кайра 2 сааттан кайра кайтып келип, дагы ошо 1000 гектар деп турсак айтты, болуптур dedi. Акырында окончательно беребиз, 700 гектар беребиз dedi. Мен айттым, жок, анда мен туруп кетем деп, биз туруп кеттик. Мына мен иште туруп кеттим. 700 эмес, 1000 бересиңер, бербесеңер биз албайбыз. Деп анан мен туруп кеттим. Ошентип отуруп, акыры булар
bir күндөн кийин bir сутка совещание кылып отурушуп акыры макул берсек 1000 гектар берейин деп 1000 гектарга макул болушту. Мына ошентип 300 гектар калып кеткен суунун астында жерибиз үчүн биз 1000 гектар жер алдык. То есть 700 гектар ашыкча алдык. Муну мынабул Өзгөн районуна 500 гектар, 500 гектар Сузак районунан алдык. Эмне үчүн? Себеби дегенде Сузак районунун мына Жаркыштак, Туркабад, ушул жерлеринде эл жашаган жерлерде баягы эме граница элдин үйүнө чейин кирип келген, агорунда чейин. Туалеттен чыгып караса эле алдында зым тартылып турат. Ошол граница элдин жашаган жерден алысыраак болсун деп туруп, сүйлөшүп туруп 500 гектарын Сузак районуна бере турган болдук. 500 гектарын Өзгөн районуна бере турган болдук. Мына Ташакурдун боюнда билесиздер, жол менен кетип атканда. Ошол жерде жолго чыгайын эле деп калган граница. Ошол границанын бардыгы азыр 500 гектар. 500 гектарга эмеден Өзгөндөн кирет иш жагына. Сузактан 500 гектар иш жагына кирет. Ошентип 1000 гектар жер ушул 300 гектардын ордуна алынды. Ошондо биз буларга 4400 гектар жерге 900 горизонталга буларга описать этип ошол суу астындагы жерди бере турган болдук. Так, суу астындагы жерди бере турган болдук. Бул жер мына 70 50 качыдагы жылдан бери турат. Эч ким эч нерсе кыла алган жок. Ал үчүн биз эч кандай пайда тапкан жокпуз. Эми мындан ары дагы жок, биз ушул жерди бербейбиз деп кармап отурсак, мындан ары дагы 100 жыл, 1000 жыл турушу мүмкүн. Жок, турбайт. Биз бул сууну агызып беребиз дагы жерибизди алабыз дегенге мүмкүнчүлүк жок, биринчиден. Экинчиден, эгерде ошондой мүмкүнчүлүк түзүлгөн күндө дагы, урматтуу угандар, дагы бир жолу айтып коеюн. Айылдар списогун бериңизчи. Албадыңызбы списокторду? Ошондой болгон күндө дагы, мына дагы айтайын. 100 000 деген адамдарды 4100 гектар жерден биз көчүрүп чыгышыбыз керек. Bir үйдү bir жерден экинчи bir жерге чейин көчүрүп барып, ошону кайрадан үй кылып, кайрадан огород кылыш үчүн канча акча кетет билесиздер? Бул мүмкүн эмес. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандын акыбалында бул мүмкүн эмес. Так. 4100 гектар жердеги адамдарды көчүрүп чыгып биз кайра эме кылышыбыз. Ошон үчүн биз макул болдук. Жөн тургандан көрө мына 50 жылдан бери жөн эле турат. Мына ки дагы 50 жыл, дагы 100 жыл кайта турушун ким билет? Кудай бир Алла Таала билет, дагы турат. Ошого карабастан биз 4400 жерибизди берсек, биз булардан 5100 гектар жерди алып атабыз. Мына 4400 гектар жерди берип атабыз, 5100 гектар жерди алып атабыз. Айырмасын карагыла. Эми урматтуу угандар, бул Кампарабад боюнча. Анан Кампарабаддын суусуна атайын ошол кол коюлган маалда биз пункттан киргиздик. Жана кийинки договорго да ал пунктка кирет. Кампарабад суусуна мындан ары эгерде букшуга чейин сууга баягы киргизбей, балык туттурбай, малды сугартпай, ага жээгине жакындатпай, канча баягы катерлер менен чыгып алып кууган маалдар болгон. Мына жергиликтүү жашоочулар билесиздер ушуну. Эми андай болбойт. Орусча айтканда полный доступ к воде. То есть сууга полный биздин элибиз кирип балык уулаганга, суу алганга, малды сугарганга, ушулардын бардыгына толук бойдон мүмкүнчүлүк алды. Андан сырткары урматтуу угандар, биз ошол жерге дагы бир пункт менен киргиздик. Булар сууну тегеретип, мына 900 гектар, 900 горизонтал менен. Сууну тегеретип, булар граница койбойт. Граница койбойт, баягы тосмо койбойт. Эч жерге. Бул жака да тосмо койбойт, наркы Өзгөнүн башына да койбойт, мына бул Жалал Абад тарапка дагы эч жерге тосмо койбойт. То есть суунун кайсыл жагынан болсо дагы, кайсыл жээгинен болсо дагы эл келип малын сугарып, балык уулап, кеткенге жана башка кылганга мүмкүнчүлүк алат. Бул атайын мындай келишим менен ошол келишилди. Так. Бул ушул мына бул Кампарабаддын бүгүнкү күндөгү акыбалы ушундай болду. Акыбалы ушундай болду. Кээ бир жерлерде 900гө түшкөндө, 900 горизонталга түшкөндө, кээ бир жерде 1 километр, кээ бир жерде 1,5 километр жээктен ылдыйлап атат. Кээ бир жерде 200 метр, кээ бир жерде 300 метр. Эми муну барып баягы суунун рельефине карап, толгонуна каратып аныкташат. Так.
Анан кийин урматтуу туугандар, билесиздер, мына айылдарда, жогору жактагы айылдарда, мына Правда бар, жогору жакта Куршаптын айылдары бар, Ана Кызыл бар, ушул айылдарда көп айылдар бар. Ушул айылдарда баягы суу элге жакын турган үчүн, үйлөргө жакын турган үчүн, үйлөр зактап, үйлөрдөн суу чыгып, огороддордон суу чыгып, жанагыдай болуп элдер кыйналып жашашчу эле. Мына биз горизонтал 900гө түшүргөндөн кийин эми ошол проблема жок болот. Эми ошол проблема болбойт. Элдин үйүнөн суу чыгып, зак чыгып, жанагыдай кыйналган проблема болбойт. Андан сырткары булар 900дөн ашырып жибербеш үчүн эмне кылышыбыз керек? Ладно, мамлекеттик соглашение түзөбүз, башка кылабыз. Ашырып жибербеш үчүн эмне кылыш керек деп туруп, биз дагы бир пункт киргизип койдук. Мына жердеги сууну регулировать этип, ошол уровнен ашып кетпешин текшерип карап туруш үчүн биз бул жерге биргелешкен контроль жүргүзө турган болдук. Биргелешкен ишкана кура турган болдук. То есть совместный кылып туруп карай турган болдук. Биздин мына азыр биздин эмелер кире албайт. Эми мындан ары биздин специалисттер кирет ал жерде. Ал жерде иштешет булар менен кошо. Ошол суунун 900дөн горизонталдан ашпашын толук камсыз кылып турушат. Так, эгерде капыстан 900 границадан ашып кете турган болсо, сразу бул жака биздин специалистке билдирсе болот. Ал өзүнүн чарасын ушул жерде колдонот. Мына бул жагынан дагы биз ушторго гарантировать этип койдук. Булар макул деп соглашениеге жазып коюп, анан кийин көйдө бербесин деген максатта. Андан сырткары ошол баягы суунун жээктеринен бошогон 1300 гектар жер, урматтуу туугандар. Жерди бөлүп бериш, аны караш, аны кимге бериш, кандай кылыш айыл өкмөттөр менен жер адистер өзүңөр бөлүп аласыңар. Аган биз борбордон келип кийлигишпейбиз. Буга мынча бер дебейбиз. Аны өзүңүздөр ошол жерде бөлүп аласыздар. Дагы бир жолу айтайын. Ошо провокаторлор мындай элдин бузуклугун кылбагыла. Бул алмашылды деп айткыла. Мамлекеттин жерин мамлекет керек экен алмаштык. Мындай кандай жерлер болот, урматтуу туугандар? Бул бир эле силердин айылыңарга биздин жерге эмес. Биз мына сүйлөшүү маалында ушундай жерлер чыгып калып атат. Мына Араван районунун Керкеден суу сактагычы боюнча ушул жерден аравандыктар кайрылды. 32 гектар жерди бизге алмашып бергиле. Биздин сууга жетпей калдык, биз кыйналып жашап атабыз деп. Аны биз сурадык. 32 гектар бизге алмашып бергиле элибизге деп. Алар макул болушту, алмашып беребиз деди. Мына Кадамжайда 15 гектар жерди сурашты эл журт. Бизге 15 гектар жерди алмашып бергиле, биз кыйналып атабыз деп. Аны дагы айттык, алмашып бергиле дедик, макул дешти. Андан кийин мына Аксыда, Дейрес айылында 15 гектар жерди сурандык. Ушуну алмашып бергиле деп. Себеби дегенде малды жайлоого айдаганда түз айдасаң 3 километр экен, айланып айдасаң 40 километр экен. Ошо 3 километр жерди алыш үчүн 15 гектар жер кетет экен. Элге керекпи? Значит, элге керек болсо ошону биз суранып атабыз. 15 гектар буну эми алмашып бергиле деп. Мунун бардыгын биз сүйлөштүк, протоколго жаздык. Демаркация маалында ушуну алмашабыз деп. Анан кийин кээ бирлер бул жерде мына айтып атасыңар, мен көрүп атам. Мына жерден бардык баягы организаторлорду дагы билемин. Ким организация этип атат, ким кантип сүйлөшүп атат, ким не кылышыбыз керек, кантип провокация кылышыбыз керек, бардыгын мен көрүп билип турам. Аты, фамилия, жөнүгөрдөн бери билем. Алар айтып атышат, биз дейт мынуга тигелемени жанагы платинаны мындай карап турушубуз керек деп. Платинаны эми башка бир сөз айтпай эле коёй, дагы тияка кетип калбасын. Карап турушубуз керек деп айтат. Эми мындай эмне деп коёт, жумшак айтып атам. Так. Платинаны карап турганда эмне? Платинаны не кылышыбыз керек биз? Не кылышыбыз керек? Платинаны же алып кала албасак, урматтуу туугандар, урматтуу эл журт, бул менин же силердин катаңар эмес. Бул катабы, ката эмеспи? Ушул 50 жыл мурда Союз маалында салынган. Биз муну эми оңдошубуз гана керек. Биз муну ошол бизге жанагы аткарбай койгон, өзүнүн баягы алган милдеттери менен аткарбай койгон, келишимге турбай койгон жерлерин оңдошубуз гана керек. Башка нерсе кыла албайбыз. Башка нерсе кылып, платинаны кое берип, же сууну калтырбай коюп, же башка кылууга ачык эле айтыш керек, ал мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес, ал болбойт дагы. Ошондуктан
мурда кетирилген кемчиликтерди, мурда ошо алынбай калган баягы договорго түзүлгөн нерселерди биз алып калууга аз жан үрөп атабыз. Ушуга жан үрөп, чуркап, ушуга мына булар менен ызычуу болуп иш кылып атабыз. Андан сырткары урматтуулгандар, мына Кара Суу районунда шаарда билесиздер, Өзбекстандын чек арасы Кара Суу шаарына кирип келип калган. Үйүңөн чыксаң эле ошо зымдар турат көз алдыңда. Ошол жерден мына акыркы бир 20 жылдан бери 10 гектар жер сурап ала албай келатышат. Очистительный сооружениеге деп. Баягы очистительный сооружениеге бир 10 гектар жер бергиле деп суранып ала албай, мына бүгүнкү кече ала албай келатышат. Ошол жерден талашып тартышып отуруп, ушунун моюнга илип отуруп, ошол жерден биз 100 гектар жер алдык. 10 эмес, 100 гектар жер алдык. Жөн эле ошо. Пахта егилген, теп-тегиз шаардын ичинен. Мына Кара Суу районуна десеңер. Картаны көрсөтүп коесуз, мен картадан бир көрсөтүп коеюн ушуну. Картаны бир көрөйүнчү. Отура бер, мына очистной сооружениеге мына жерден. Мына бул очистной 24 гектар алдык. А мына жакта мына 76 гектар жер алдык. Ушинтип 100 гектар жерди мына улар кыргыздардыкы, бул Өзбекстандардыкы. Темир жолго дагы 30 метр калтырып кетти. То есть бул жерден 100 гектар жерди биз мына билесиздер да, мына жерде жалаң теп-тегиз пахта келген жер. Шаардын ичи, мына Кара Суу шаары, мына темир жолу. Кара Суу шаарынын ичинен 100 гектар жерди ушерден алдык. Урматтуу туугандар, муну андан сырткары өзүңүздөр жакшы билесиздер, биздин талаштуу жерлер деп ушуга чейин юридикалык жагынан Өзбекстанга документалный өтүп кеткен. Бирок ал жерде жашаган кыргыз эли, кыргыз айылдары, кыргыз жерлери калып кеткен бул жакта. Ошолор боюнча мына Көксерек айылында, Алабака районунун Көксерек айылында 105 гектар жерди алдык. Так. Алабака районунун Баястан айылында 212 гектар жерди алдык. Андан сырткары Унгартон алдык 35 гектар. Андан сырткары чызылып, уже граница болуп, границага өткүзүп койгон, ратификациядан өтүп калган 2017 жыл ратификациядан ошо өткүзгөндө жакшылап карашкан эмес экен. Карабелес деген айылды Аксай районунан ушундай ортодон бөлүп туруп эле, бул жагын сеники, бул жагы меники кылып коюштур. Ал жерде элдердин жарымы же элдердин үлүштөрү, башка жерлери Өзбекстанга калып кеткен. Эч нерсеси жок, буяк калышкан. Ошону кайрадан сүйлөшүп отуруп, Карабелестин 25 гектар жерин кайрадан алдык. Аны протоколго киргиздик. Алар макул беребиз дешти. Протокол кирип кол коюп беришти. Андан сырткары урматтуулгандар, мына ушул Компроват суусунун, Компроват водохранилищесинин эсебинен билесиздер, ошол маалда коюлган келишимге ылайык Левобережный сол жактан канал алып өтүп, Бүргөндү массивине чейин, Баткенге чейин алып барып, ошол жерден 8000 гектар жерге суу чыгарып беребиз деп милдеттеме алышкан. Бирок ошону кылбай коюшту булар. Кылбай коюшту. Эми азыр айтсак айтып атат, макул анда азыр кылып берели деп атат. Биз айтат, азыр уже кереги жок. Андан бери 50 жыл өтүп кетти. Ошол жерлерге, биз канал кура турган жерлерге азыр үйлөр салынып кетти. Так, рельеф өзгөрүп кетти. То Өзбекстанга кирет, Кыргызстанга кирет, ушундай болуп кетти. Ал маалда Советтер Союз эле. Ошол маалда салынса салынып калат эле. Так, азыр эми Өзбекстан, Кыргызстан болуп бөлүнгөндөн кийин бизге ал каналыңардын куруштун кереги жок. Ал каналдын ордуна бизге 8000 гектар жер бересиңер Гавасайдан дедик. Десек, булар айтып атат, биз кантип силерге 8000 гектар жер беребиз? Ал жерге биз суу эле чыгарып беришибиз керек эле, 8000 гектар жерге. Биз силерге 8000 гектар жер карыз эмеспиз. Суу эле чыгарып берип, силердин өзүңөрдүн жериңерге суу чыгарып беришибиз керек эле. Биз аз кылып берели деп атпайбызбы? Деген биз айтып, жок, азыр кереги жок. Кереги жок деп талашып, тартышып отуруп, акыры макул кылып, эң акыры ушул маселе чечилди. Гавасай жерин 8000 гектар жер. Мына мындай аксакалдарга түшүнүктүү болуш үчүн, мына компроваттын 2 ушундай компроват жер. 2 компроват жерди, бул жер 4000 болуп атпайбы? 8000 гектар жерди Гавасайдан алдык.
урматтуу туугандар, ошо Кавасайда 5 айыл, берки Баястанда чоң айыл 212 гектар жер, Көксеректе чоң айылдар. Ошол жерде элдердин көз жашын көрсөңөр, ошол жердеги апалардын, ошол жердеги келиндердин ыйлаганын көрсөңөр. Так, мына операторлор өткөндө барганда, Алабукка барганда, ошону снимать эттиңер эле, ошону көрсөткүлө элге. Ошол жерде келиндер келип ыйлап атат. Ай, бизди мынандай комшулар келип төбөлөп атат. Бизди качан мындай бир жерибизди эме кылып бересиңер, такта бересиңер. Бала чакабыз ойнай албай калды. Жашообуз болсо мындай жаман болуп кетти деп жүздөгөн үйлөрдүн ээлери ыйлап атат. Мына ошолордун көз жашын тыйыш үчүн билесиздер, ошо Кавасайда автоматтар атылып, постоянно ошол жакта конфликттер болуп турат. Аксыда. Ушулардын бардыгы бүгүнкү күндө чечилди. Кудай кааласа бүгүнкү күндө өзбек туугандар менен, мына Өзбек Республикасы менен спор болгон. Бул менин жерим, бул сенин жериң деп талашкан жерлер калган жок. Биздин ошол жердеги миңдеген, 10 миңдеген адамдарыбыздын көз жашы. Кудай кааласа, Алла Таалам буйруп насип этсе, жакын күндөр тыйылат. Биз ал жерге өзүбүздүн границабызды коебуз. Ошо Өзбекстанга 1956-жылы өткүзүп жиберген жерлер бар экен ошол жерде. Колхоз кылып, совхоз кылып өткүзүп жиберген жерлер бар экен. Эми ал биздин күнөөбүз эмес, эми ал өткөн турмуштун күнөөсү ушундай болгон экен. Эми ошону кайтарышыбыз керек болуп атат. Ошону кайтарыш үчүн туугандар, мына жаныбырап аракетибизди кылып, ушулар менен эмени компроматты бетибизге кармап алып туруп, мына кылбасаңар кылбайбыз, биз дагы кылбайбыз деп урушуп, талашып жүрүп ушул нерсеге жетиштик биз. Мындай кылып, мындай сонун ыңгайлуу, пайдалуу келишимге ушуга чейин эч ким жетише алган эмес. Себеби урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров менен Өзбекстан президенти Шавкат Миромонович Мирзиёев экөө жолугушуп, экөө сүйлөшүп, ай чечейличи границаны, чечейличи келгиле. Силерге эмне керек айткылачы? Кандай кылабыз деп ушинтип отуруп, мына Өзбекстандын президенти өтө жакшы мамиле кылды, ачык айтайын. Жакшы мамиле кылып, отуруп мына биздин спор болгон жерлердин мына айтканда баарын алдык биз. Биз, урматтуу туугандар, дагы бир жолу айтып коеюн, эсиңизде тутуп алыңыздар. 1 сотук жер берген жокпуз. 1 гектар эмес, же 10 гектар эмес, 1 сотук жер берген жокпуз. Баарын алдык. Спор болгон жерлердин баарын алдык биз. Ошол эл Көксерек, Баястан, Кавасайдын ичинде эле 5-6 айыл бар. Ошолордун бардыгы бүгүнкү күндө ой Кудайга шүгүр деп сүйүнүп, ушунчалык кубанып отурушат. Ал жерде, мына бул жерде сиздердин айылыңыздарда 400 үй болсо, мына бул ынтымакта. Ал жерде урматтуу туугандар, миңдеген үйлөр. Миңдеген үйлөр. Анан эми алардын да көз жашын карашыбыз керек да. Ошондуктан мына ушуну чечилди. Андан сырткары чечме. Мен чечмени да айтып кетейин. Биздин бир спордуу жерибиз бар, Чечме булак. Чечме булак боюнча, урматтуу туугандар, Чечме булакта 2 сотук жер экен баягы булак. Булактан чыккан суу бир 80% Өзбекстанга агып кирип кетет экен. Булак ушундай дөң жерде экен, ушу ылдыйга карап агат экен, Өзбекстанга агып кирип кетет экен. 20 сотук 20 гектар и 20% ошо суунун Кыргызстанга кирет экен. Эми ошол баягы 2 сотук жерди талашмай болуп атабыз. Ачык айтыш керек. Булар биз айттык, бизге бергиле десек, булар жок, ортодо колдонобуз дейт. Биз бирге бергиле дейбиз. Ушинтип азыр талашып турабыз. Өзбекстан, Кыргызстан менен азыр бир гана ошо чечмей калды. 2 сотук жерибиз калды. 2 сотук. Кудай кааласа муну дагы чечебиз деген үмүттөбүз. Мына бүгүнкү картина ушундай туугандар. Анан эми ушул картинаны ар ким акылдуу болуп чыгып алып кече күнү айтып атышат. Муну эменин астындагы, компроматтын астындагы баягы калып кеткен ил деп коет али орусча. Кыргызча деп коет эле? Заң. Не? Заң калып кеткен, суунун астында калып кеткен топтолгондорду. Англисче сапрелеби, мапреле деп коет экен. Мына. Ошону туугандар, ошону алып иштетсек биз миллиардтаган акча кылат элек деп каяктагы бир болбогон нерсени айтып элдин башын айландырып атат да. Ушу суунун астындагы илди алып иштеткин келсе, не кылыш керек? Анда сууну кое бериш керек. Бул бир.
Экинчиден, ушундай эле сапар эле иштеткин келсе, мына азыр токтогул суу сактагычында туугандар 3-4 жылдан бери сууну баарды ылдыйга кетип, баардыгы ачык жатат. Жок. Мына ошол жерге барып заводуңду барып коюп алып иштете бер, каалашыңча. Мына бул Кампроваттан ал жерде бир 10 эсе чоң жер. Пожалуйста, барып иштете бер. Мына ушундай бузукулар чыгып атат. Бүткөн ишке бузукулук кылышып, ар түрдүү маселелерди кылып атышат. Мен түшүнүп атам. Мен силердин маселеңерди түшүнүп атамын. Эми бул биздин стратегиялык жерибиз, так. Мындай караганда бизге баардыгы көрүнүп турат деп атасыздар. Мен түшүнүп атам аны, урматтуу туугандар. Ошол эле мезгилде бизде де биз бир нерсе сурасак, булар берип атат. Булар бир нерсе сураса, биз берип атабыз. Алмашуу жолу менен гана бүтөт экен да. Бул жер деген, мына бул жер мамлекеттин жери. Мамлекеттин жери. Ошо мамлекетте жашаган элдин жери ушул жер. Мамлекет бир жерден берет экен, бир жерден алат экен. Мына Орто Токой суу сактагычынын эсебинен мына Кара сууда 100 гектар жерди алдык. Айттым го. 100 гектар жерди алдык. Орто Токой каякта жатат, Кара суу каякта жатат. Керек экен ушул жерден алып атабыз, Орто Токойдун эсебинен. Мына эменин Кампроваттын эсебинен Гавасайдан 8000 гектар жер алдык. Кампроват каякта жатат, Гавасай каякта жатат, туугандар. Бул деген бүткүл мамлекеттин жери, мамлекеттин эли. Керектүү жерде мамлекет керек болсо кээ бир айылдарды билесиздер. Мурда бир чоң үй жол салганда, завод, фабрика салганда, же бир ушундай бир чоң водохранилище салганда айыл менен, район менен көчүрүп берет керек болсо. Көч, берге биз мамлекетке керектүү объект салабыз деп. Ошон үчүн мамлекеттин жерини мамлекет өз ушинтип колдонуш керек. Бирок бир гана маселе туугандар. Ошол жерди туура элдин кызыкчылыгына колдонуш керек да. Мен ойлоймун, урматтуу эл журт, мен ойлоймун, биздин комиссия, мен жетектеген комиссия Өзбек Республикасына барып, эң ыңгайлуу, эң пайдалуу келишим түзүп келдик. Эгерде бул келишим кайсыл бир деңгээлде бузулуп кете турган болсо, анда ошол жердеги баягы 10 000 деген апалардын, айымдардын, жаш балдардын, эл журттун көз жашы ошо бойдон төгүлүп дагы кала берет. Ошо бойдон дагы тура берет. Мына эгерде ушу протокол бузула турган болсо, эртең алар дагы баягы Гавасайга түшөт, дагы баягы Коксерейге түшөт, дагы билесиздер, мына 3 жыл алдын баягы Уңгартоо биздики деп туруп жолдорду тосушканын. БТРлер менен танкалар менен баягы Аксы Алабуга жолуна чыккандарын жакшы билесиздер. Ошон үчүн мен ойлоймун, бул протоколду биз бузбашыбыз керек. Бул протоколду аягына чейин чыгарышыбыз керек. Бул элге эң пайдалуу протокол болду.